Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу авариянын себептерин иликтөө боюнча өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссия акыйкат иликтеп бейтарап тыянак чыгарууга кызыктар эмес деп эсептеди. Ал депутаттык комиссиянын жыйынына катышып, авариянын чыныгы себеби катары курулуш долбоорунун толук эмес бүткөрүлгөнүн атады. Авариянын причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салына турган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Мына мен өзүм деле анализ кылып көрдүм. Буга чейин деле ошо модернизацияга сөз тийгизбейле деген. Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңыдан дайындалган жетекчиси Андрей Воропаев болсо, буу казандардын иштешине суунун жетишпестиги себеп болгонун ырастап, бирок кошумча жабдуу кошулбай калганын белгиледи. Это больше человеческий фактор. Мында көбүнчө адам фактору, башка айтканда жабдуу өз учурунда кошулган эмес. Мындай чечимди станциянын кезмет бөлүмү менен химиялык цехтин башчылары кабыл алышы керек болчу. Башкы инженер дагы жоопкерчиликтүү. Бирок ал мына ошол учурда көйгөйдү жөнгө салуу үчүн өз жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барган. Андан сырткары бизде станциянын иштеши үчүн жооп берген инженердин орун басары бар. Ошондой эле башка дагы инженердин 2 орун басары, бири мен болчумун. Жабдууларды оңдоого жооп бергенбиз. Жабдуулардын ремонту боюнча бизге доомат болгон жок. Наша ответственность — это проведение ремонтов. Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу авариянын себептерин иликтөө туура эмес багытта бара жатканын айтып чыккан. Анда ал авариянын чыныгы себеби аныкталбай эле, өкмөт анын кесепеттери менен гана алып урушуп калгандыгын белгилеген. Бирок буга чейин премьер-министр Сапар Исаков авариянын себеби катары насостордун биринин иштен чыгышын атаган болчу. Анан айласы кетип, булар насосту ачышты. В итоге насосту ачып, караса насостон кетиптир деп жыйынтыкка келишти да. Депутаттык комиссияда Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариянын себеби катары химиялык цехтин курулбай калышы боюнча анын мурдагы жетекчисинин айтканын эч ким жокко чыгарбады. Я до минут не помню, все это есть факт. Биз ошол контракт соглашенияларды түзүп, технический заданияга бүт керектүү жумуштарды жазгандан кийин мен жумуштан кеткенмин да. Бул реализация маалында контроль кылып текшере турган иштер эле. Ошондуктан мен өзүм как заинтересованный лицо, мен ушуларды карап, неме кылып силерге жооп берип атам да. Бул жерде уже мына реализацияда гум жооп бериш керек да калганда. Ошол эле кезде авариянын чыныгы себептерин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү макулдашууга киргизилип, бирок кийин бекитилген долбоорго химиялык цехтин курулушун киргизбей коюуга кимдер кызыктар болгонун сурамжылашты. Бирок бул жагдай үчүн жоопкерчиликти ала турган кызмат адамдары азырынча табыла элек. Химводочистка болсо баягындай болуп шаардын тургундарына жалпы конокторубузду кыйнабайт болчубуз. Суу берет болчу да. Мына азыр эми такталып, Слайна базы киргенден кийин чыгып жатат. Технический заданияда болгон. Бирок ошол жерде эксперттер жумуш алып барып, андан кийин тактап чыгып, курулуш керек же курулбаш керек деген чечиш керек деп. Эч ким ал комиссияны түзгөн эмес. Ошол эле мезгилде тех паспорттарын карап туруп, 61-70 жылдар боюнча жетет деп койгон. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов химиялык цехти куруу кандайча долбоордон чыгып калганы боюнча жагдайга түшүндүрмө берүүнү сурады. Анын айтымында бул жагдай жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын максаттуу чыгымдалышы боюнча күмөн суроолорду жаратууда. На тот момент, я хочу пояснить, расход был вот такой, волнообразный. То есть насос то воздух толкнет, вернее, то пропадет на рабочем колесе вода, то появится. Элде азыр ушул пикир болуп атат, 386 миллион доллардын кайсыл туура сарпталды, туура эмес. Эгер туура сарпталса, эмне үчүн ошол химводочистка курулбай калып, кышта жанагы аксап биз бир буту жоктой болуп баса албай калдык деп эл ошону берип атат. Эгер башында соглашенияда болгон болсо, Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев болсо, Бишкек жылуулук электр берүү борборунун мурдагы жетекчилери химиялык цехти курууга муктаждык жок болгонун айтып, эскисинин кубаттуулугу 2 блокту тең камсыздаганга жете турганы боюнча маалымат бергени ага негиз болду деп жооп кайтарды. Ошол эле кезде тиешелүү экспертиза жүргүзүлбөгөнү белгилүү болду. Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев 2017-жылы жайында гана химиялык цехти куруу боюнча маселе көтөрүлгөнүн айтып чыкты. Кыдырбаев айткандай, генеральный директор мага айткандай, мен бир күндөн кийин ушул маселени чечип берген болчумун. Буга чейин бизге бул боюнча эч кандай каттар түшкөн эмес, эч кандай канчанчы жылы?
2017 жылы июль айында. 2017-ге чейин эмнеге электростанция письмо жазган эмессиңерби? Химблок керек деп. Бир күндө чечип бердим деп атпайбы? Мы вас архивные данные попросили, вы до сих пор нам не предоставили переписку. Анткени менен депутаттык комиссиянын бир катар мүчөлөрү Энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевдин келтирген жүйөсүн ынандырарлык эмес жооп катары кабыл алышты. Барыңар мына Беремкуловдон баштап барыңар айттыңар. Именно жанагындай экспертное определение, то есть заключение берди. Вот это, которое вода поступает, хватает для нового модернизированного ТЭЦ деп айттыңыз туурабы? Эми кайра айтып атасыңар, мына оказывается надо строить деп. Кантип түшүнсө болот аны? Буга чейин аталган аварияга байланыштуу Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу кызматынан алынып, электр станциялары ишканасынын жетекчисинин 2 орун басары камакка алынган болчу. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жумуштан освобождать эткенде мени освобождать этпей, технический персоналды ордуна калтырып атат. Главный инженерди ордуна калтырып атат. Замын болсо директор кылып коюп атат. Ошолордун күнөөсү болуп атат. Баягы буга чейин айтып кеттим, жана Геттинг комиссиясы эле чыгарымында эмес результатында жазылып жүрөт. Баягы персонал өз-өзүнчө иштеди депчи. Ошолор руководить керек болчу да, 4 киши. Главный инженер анын замдары. Алар жөнүндө бир сөз жок. Ошол эле учурда депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жамангулов Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңылоого кеткен чыгымдарды караганда бир катар буюм тайымдардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн учурлар көзгө урунганын айтып чыкты. 128 видеокамера коюп турсуздар. Ошону 1 миллион 800 миң долларга. Мындай логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14.500 доллардан обходились. Это элементарно, я не технарь, мен жана берки котелдоруңарга, тигуларга келишкен жок. Электр станциялары ишканасынын маалымат кызматы видео байкагычтардын баасы боюнча бурмаланган маалымат чыгып кеткенин айтып, анын ар биринин баасы 300 акш долларынан айланганын жарыялап чыкты. В представленном ценовом перечне компания ТВЕ компаниясы көрсөткөн баалар боюнча 128 видеокамеранын жалпы баасы 38,4 миң доллар. Ар бир видеокамеранын баасы 300 доллар. Жылуулук электр борборуна видео көзөмөл орнотуш үчүн жумшалган каражаттын калган бөлүгү программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана аларды монтаждоо иштерине сарпталган. Мындан тышкары от казандын ичине 2 атайын видеокамераны орнотуу үчүн да акча коротулган. То есть фактическая стоимость одной камеры видеонаблюдения составляет $300 США. Ошол эле учурда Бишкек жылуулук берүү борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу андан башка буюм тайымдардын баалары деле ашыкча көрсөтүлүп калганын төмөндөгүчө белгиледи. Анан кийин ошо оборудованияны алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да, мындай проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атат да. Аерде если жакшылап карасаңар, ичинде гемпрост эле бар $600. Обыкновенный эле плоская губка. Обыкновенный плоская губка $600 деп эметилген. Андан башка жанагы өзүңөр түшүнөт болушуңарга талёшка деп коет го, тал. Баягы көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык болсо, ошолор деле бар, алар деле 15 миң, 17 миң доллар деп оформдетилгендер. Нурлан Өмүркулуу уулунун бул билдирүүсүнө карата Энергохолдинг компаниясы же болбосо электр станциялары ишканасы азырынча комментарий бере элек.